Калага коопсуз шаар долбоорун киргизүү өткөн жылы башталып, жергиликтүү бийлик 10 миллион сом акча бөлгөн. Анда шаардагы 4 өтмөккө светофор орнотулган. Калган акчага жол сызыктары такталып, коопсуз шаар долбоорунун талаптарына ылайыкталган шарттуу белгилер коюлган. Пандемиядан улам Кытай мамлекетинин камералар келбей, иш кечеңдеген. Быйылкы жылы 11 миллион сом акча бөлүнүп, Кытай мамлекетинин Shenzhen Saivei Intellect компаниясы шаардагы 35 өтмөккө камераларды орнотуу иштерин жүргүзүп жатат. Учурда ал камераларды орното турган жерлердин архитектуралык иш кагаздары такталууда. Шаардын аймагында 4 перекресткка светофор коюлду. Калган акча каражаттарын өзүңүздөр көрүп атасыңар. Шаардагы жол белгилерин бүттү. Коопсуз шаар долбоорунун талаптарына ылайык кылып туруп, жаңыдан жол белгилери коюлду. Эми быйылкы жылга болсо, где-то 11 миллион акча каражаты бөлүндү. Атайын ошол фирма келип бүгүнкү күндө иштери жүргүзүп атат. Шаардын аймагында 35 перекрестка буга чейин ушундай пландаштырылган экен, видео камераларды коюу боюнча чыта. Бүгүнкү күндө бул 35 перекресттин архитектуралык иш кагаздары даярдалып, Долбоордун негизинде 35 көчөгө 627 фото-видео камера орнотулуп, жол эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөйт. Жаңы коюла турган камералар функционалдуу. Ар бир өтмөккө коюлган камералар адамдын кимдигин жана транспорттун мамлекеттик номерин аныктай алат. Ошондой эле туура эмес токтогон унааларды 360 градуста айланган камералар жаздырып алат. Калк коопсуздугун сакталышын көзөмөлдөгөн камераларды башкаруу борбору да иштейт. Ал жерде патрулдук милиция жана МАИ кызматкерлери 24 саат бою иш алып барат. Ошондой эле жергиликтүү бийлик тарабынан аларга атайын имарат биз бөлүп беришибиз керек эле. Бүгүнкү күндө имараттарды шаардын ичине сунуштап, пульт управлениясы ошол шаардык троллейбусту парктын ичин жактырышты. Ошол жерде бош турган, иштелбей турган имараттын тоже 180 квадратын ал жерде сунуштады. Да, центральный пульттун центральный аппарат немеси бөлүгү управлениясы Бишкек шаарында болот. Вспомогательный пункт это Ош шаарында болот. Ал эми шаардагы айдоочулардын айтымында каланын жолдору коопсуз шаар долбоорунун талаптарына туура келбейт. Жана Ош шаары бул долбоорго даяр эмес. Көчөлөрдүн тардыгы, чуңкурлар, автоунаа кое турган жайлардын жоктугу эң негизги себеп. Ошондой эле жолдордогу шарттуу белгилердин туура эмес жерлерге коюлушу жол сызыктарын такталбагандыгы нааразычылык туудурушу мүмкүн. Алгач жолдорду долбоордун талабына ылайыкташтыруу керек экендигин билдиришти. Азыр Ош шаары даяр эмес да, коопсуз шааргач. Жок дегенде шаар транспорт жөө жүргөн адамдарга байланыштуу жок дегенде бир 50% жооп бериш керек. Азыр шаар ого жооп бербейт, ого даяр эмес менин мүнөзүм боюнча. Жок дегенде машиналарды кое турган жайлар болуш керек. Ондойлор жок. Анан шаардын ичинде ушу астында бизди көйгөй кылган жер астынан өткөн жолдор жок. Же болбосо асма көпүрөлөр жок жөө жүргөн адамдар үчүн. Биздин жолдор ого талапка жооп бербейт, чукурлары бар, башкалары бар эми. Бар жок стандарт болгону бир жөн эле. Анан иш тараптарындагы көптүгү мына телефонго 3000 сом. Биз өзүбүз такси кылабыз, күнүнө 300 сом, 400 сом пул тапсак, анан бир телефон же башкага 3000 сом бизге бере албайбыз да, аз адамдарга да жашоо кыйын болуп атат. Бир мындай чеке жерлер эмес, централдык жолдорубуз бузулган. Ошолорду оңдоп бар жогун даярга койсо, бизге коопсуз шаарга кошулам менде. Ош шаардык жол башкармалыгынын билдирүүсүндө шаардагы жолдор 30 жыл мурун салынган. Ошол мезгилде тар болуп курулган. Жолдорду кеңейтүү боюнча Кытай Республикасы өткөн жылы 100 миллион сомдук жардам көрсөтмөгө. Бирок пандемиядан улам ал ишке ашкан эмес. Жолдорду кеңейтүү боюнча мамлекетке сунуш берилгендиги айтылды. Ал эми шарттуу белгилер боюнча коопсуз шаар долбоорунда камтылган. Эгерде токтоого мүмкүн эмес белгиси коюлган болсо, ал жерге айдоочулар токтобошу абзел. Бул нерсеге азыртан даяр болушубуз керек. Себеби камера орнотулгандан кийин баары бир жазалар жазылат. Бул коопсуз шаар долбоорунда каралып, бардык эрежелерге жооп берери белгиленди. Биздин шаарыбыздын жолдору мындан 30-40 жыл мурунку жолдор. Тардыгы тар. Жаңы проект боюнча 20-30 метрге чейин кенен болуш керек. Кытай Эл Республикасы 100 миллиондук грант келет деп былтыр пандемия болуп калып, келбей калды. Жол белгилерини ар жерге остановка токтотпой атат, светофордун жанынан деген ал. Бул ошол коопсуз шаардын талабы. Аны каалайбызбы, каалабайбызбы аткарышыбыз керек. Биздин айдоочулар ошо коюлган белгиге баш ийиш керек.
Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы 2019 жылы Бишкек шаарында башталган. Ал эми Ош шаарында долбоор толук ишке киргизиле элек. Азыркы учурда долбоордун тездетилиши үчүн бардык аракеттер жүргүзүлүп жатат. Система иштей баштаса, жол тыгындары азайып, эрежелерден сакталышы күтүлүүдө. Исхак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ.